Кайтарып жүрөсүз. Анан зериккен учурда YouTube'dan, TikTok'tan bir нерселерди көрө бербестен ChatGPT деген бар туугандар, билсеңиздер керек. Ошол ChatGPT менен сүйлөшкөнчө отурсаңыздар болот. Азыр мен кантип сүйлөшкөнүмдү сиздерге көрсөтүп берем. Мени чогуу алыңыздар. Мен азыр сиздерге ушул жалаң кой породалары жөнүндө сурап видео кылмакчымын. ChatGPT эмнени билет экен? ChatGPT арашан породасы жөнүндө айтып берчи. Арашан породасы жөнүндө кыргыз тилинде эмнени билесиң? Аршан породасы бул Кыргызстандын тоолуу райондорунда кеңири караган кой породасы. Алар абдан чыдамкай, толук шарттарга жакшы адаптацияланган, жөнү да эти да сыйпаттуу, алар үчүн жакшы азыктануу, таза суу жана камкордук зарыл мындай шарттарда ошондор өздөрүнүн жакшы сапаттарын көрсөтө алышат. Рахмат. Гисар породасы жөнүндө эмнени билесиң? Гисар породасы бул Борбор Азияда негизинен Тажикстанда жана Кыргызстанда таралган абдан чыдамкай жана сапаттуу жөнү менен белгилүү кой породасы. Алар толук шарттарга өтө жакшы ылайыкташкан, ден соолугу үчүн жана алардын жөнү да этиде жогорку сыйпатта. Алар үчүн жакшы азыкталуу, камкордук жана туура шарттар керек. Рахмат. Афган кой породасы жөнүндө дагы айтып берчи. Афган кой породасы бул негизинен Афганистандан чыккан, климатка абдан чыдамкай жана жөнү менен белгилүү койлордун бир түрү. Алар көбүнчө кургак жана ысык климатка жакшы ыдышкан, ден соолук үчүн жана жөнү да сапаттуу. Алардын багылышы үчүн да таза суу, жакшы азык жана камкордук зарыл. Афган койлорду өзгөчө чыдамкайлыгы менен айырмаланат. Бизде Алато жаңы породасы чыкты. Алато кой породасы жөнүндө билесиңби? Алто жана Алато породалары экөө тең. Кыргызстанда чыккан, жергиликтүү шарттарга абдан ылайыкташкан кой породалары. Алато породасы өзгөчө тоолуу райондордо климаттык шарттарга жакшы көнүп, жөнү жана эти менен белгилүү. Алардын негизги артыкчылыгы чыдамкайлыгы жана сапаттуу продукциясы. Бул породалар жөнүндө көбүрөөк маалымат керек болсо, кубанычтамын. Рахмат. Аябай чоң маалыматтарды айттың. Мындан кийин сиз менен тыгыз байланышта болуп турабыз. Рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Ар дайым жардам берүүгө даярмын. Эгер дагы кандайдыр бир сурооңуз болсо, кайрылыңыз. Албетте, Көңүлүңүзгө рахмат. ChatGPT койду кантип багыш керек негизи? Кандай кылып бакса туура болот? Койду туура багуу үчүн аларга жакшылап кам көрүү, сапаттуу азыктануу, таза суу жана жайлуу жай керек. Ошондой эле алардын ден соолугун байкоо, вакцинация жана ветеринардык текшерүүлөрдү өткөрүп туруу абдан маанилүү. Анан да алардын стресстен алыс болушу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү керек. Дагы бир суроо. ChatGPT эшек баккан жакшыбы же жылкы баккан жакшыбы? Бул суроо да абдан кызыктуу. Эшек жана жылкы экөө тең. Өзүнүн артыкчылыктары бар. Эшектер абдан чыдамкай жана арзан. Алардын багылышы да оңой. Ал эми жылкы болсо көбүрөөк күчтүү, тез кыймылдайт жана узак аралыкка жүрүүгө ылайыктуу. Ошентип кайсы бирин тандаш керек болсо, сиздин муктаждыктарыңызга жараша кандасаңыз болот. Эчки баккан жакшыбы же кой баккан жакшыбы? Эшек менен койдун экөө тең өзүнүн артыкчылыктары бар. Эшектер абдан чыдамкай, арзан жана узак убакытка чейин колдонулушу мүмкүн. Ал эми койлор болсо тез көбөйөт, жүнү жана эти үчүн баалуу. Эгер сизге жүн, эт жана көбөй керек болсо, анда кой тандаганыңыз оң. Ал эми чыдамкайлык жана арзандык маанилүү болсо, эшек жакшы вариант. ChatGPT сен Кыргызстанга келдиң беле? Мен физикалык түрдө келбесем да, Кыргызстан тууралуу көптөгөн маалыматтарга ээмин жана ар дайым жардам берүүгө даярмын. Эгер дагы кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, көңүлүңүзгө жагат деп ишенем. Анда мага Кыргыз мамлекети жөнүндө айтып берчи. Кыргыз мамлекети кайсыл жерде, кандай? Кыргызстан Борбор Азияда жайгашкан өлкө. Комфолош өлкөлөрү Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай. Аянты тоолуу, табиаты абдан кооз, ысык көл сыяктуу чоң көлдөрү бар. Эли меймандос, тарыхы бай жана маданияты да кызыктуу. Ошондой эле экономикасы негизинен айыл чарба жана туризмге таянат. Кыргызстан тууралуу
Dagы маалымат керек болсо сураңыз. Эми Кыргызстан жөнүндө араб тилинде айтып берсең жакшы болот. بالتأكيد كرغيزستان هي دولة تقع في آسيا الوسطى تحيط بها كازاخستان وأوزبكستان وتاجيكستان والصين تتميز بطبيعة جبلية خلابة وتعتبر بحيرة إيسك كول من أشهر معالمها شعبها مضياف وتاريخها عريق واقتصادها يعتمد بشكل كبير على الزراعة والسياحة. إذا تحب تعرف المزيد أنا تحت أمرك. ما شاء الله أنت تعرف كل اللغات وكل شيء. أشكرك يا تشات جي بي تي. شكرا جزيلا. العفو، هذا من دواعي سروري. إذا احتجت أي مساعدة في أي وقت أنا دائما هنا. شكرا جزيلا لك على كلامك الطيب. Рахмат чат GPT. Мен сенден көп нерселерди билдим. Мындан кийин сен менен жакшы сүйлөшүп, жакшы маек кылып турам. Рахмат сага. Рахмат men uchun da abdan жағымды болды. Әрдайым сізге жардам беруге қуаныштамын. Сізді менен байланышта болып, жақсы сөйлесіп тұрмайбыз. Көңіліңізге жаға берсін. Рахмат чоң. Сізге дағы чоң рахмат. Әрдайым байланышта бололу. Жана жақсы күндөрдү каалайм. Нерсени көргөн эмесмин туугандар. Билчелем, бирок мындай кылып көрбөгөн элем. Эми кой кайтарып жүргөндө ушундай чат GPT менен ар кандай темада сүйлөшсөңүздөр болот. Интернет гана бар жерге чыгып алып, чат GPT аны муну деп сурап тиргелек кыла берсеңиздер болот экен туугандар.